Кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Аман Саспаевдин Кайнене аттуу аңгемесинен алынган үзүндүнү кунт коюп угуп чыгыңыздар. Текстеги төмөндөгү деталдарга көңүл буруңуздар. Анткени алар чыгарманы жакшылап түшүнүүгө көмөк берет. Чыгарма кандай таасирлер жаратты? Чыгармадагы кайнененин келинге жасаган мамилеси тууралуу эмнелерди ойлодуңуздар? Автор эмне үчүн аңгеменин темасын кайнене деп атаган? Үй бүлөдөгү улгайган адам менен жаштардын ортосундагы мамилени кантип мүнөздөп жазса болот? Өзүңүздүн пикириңизди текстке таянуу менен баяндап бериңиз. Бул үй бүлө тууралуу эмнелерди айтууга болот? Элдик салтка кандай сыпаттама бере аласыз? Анын жакшы жана жаман жактарын айырып таануу зарылбы? Карыя менен баланын, келиндин ортосундагы мамиле кандай? Чыгарма менен таанышып чыккандан кийин кандай таасирлер, ойлор жаралды? Балким жеке турмушуңуздагы таасирлер эске түшкөндүр. Мына ушул сунушталган суроолорго таянуу менен чыгарма тууралуу пикир жазыңыздар. Биздин элдин салты боюнча жаш келин түшкөндө кайнене белгилүү убакытка чейин кээде 1-2 балалуу болгуча кармайт. Ушул убакыт ичинде үй ичинин иштери жөнүндө бардык жагынан сабак берет. Эгер энеси кызына үй оокатын начар үйрөткөн болсо, кайнененин колунан толукталат. Саамыйдын ата-энеси уул келинине оозгу үйдү көшөгөлөп, жатар үй кылып берди. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүндүк беришкен жок. Канча кылган менен илгерки кишилер эмеспи, деди кайненеси. Жаш келиндин сыпаараак болгону жакшы. Закеш Саамыйды сүйө билгендиктен кайнененин каада сактаганын оор көргөн жок. Элден эрте туруп уй саады, самоор койду. Элден кеч жатып эшиктерди бекитип, жарыкты өчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгарып жаткан сөздөргө да аралаша кетпеди. Ийменип, жол бошотуп, шыбырап сүйлөп, бардык оокатын бүтүрө берди. Келининин ыйбаалуу, ишкер экенин билип, Саамыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең-туш карууларга мактанып, келинин андан бетер ийиктей ийрилтүүнү ойлонду. Бирок жаш келиндин өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон да жок. Ойлосо да аны билмексенге салды. Өзү да өз кезинде келин болгон да. Баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындай каарый түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртан тастаңдатып, эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Саамыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай бирдеме десе эле беттен алып турган тажаал келиндер башынан башкарылбаган келиндер деп ойлончу кемпир. Ал эми Закеш жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр ишти оңой бүтүрүп жүргөнсүгөн. Нары ошол жасалма кыймылы өзүнө жарашып турган. Бирок анын чындык эмес экенин Закеш өз башына келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндүр өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, атүгүл санда жок киши өңдөнүп бук боло баштаганын сезди. Келин эстүү болсо бул кайната, кайнене, үйдүн ырысы. Андай келинди башкаруу үчүн аны башкарган киши андан да акылдуу, эстүү болуш керек да. Салт санаага, эски каадага камалай берүү, ысылуу суукту сөз угузуп ичинен кемирүү, бул ар кандай эстүү кишинин да жолдон азгырат. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына азыр Саамый эмес, балдар да түшүнөт. Саамый азыр жаш бала эмес. Мындан мурда эле энесинин каада сактаганынан аздап чочулаган болчу. Аман Саспаевдин Кайнене аңгемесинен алынган үзүндү.